Бешинчи көнүгү маалыматтык уудан коргонуу. Ар бир саат сайын сиздин мээңиз маалыматты кургак губка сыяктуу кабыл алат жана ал оң жана терс маалыматты кабыл алуунун сиңирүүнүн үстүндө болот. Адам баласы жан дүйнөсүн, акылын, кара, уулуу жана терс маалыматтардан сактоону үйрөнүүсү абдан маанилүү. Эгер адам баласы күнүгө уу ичсе, анда анын денеси бара-бара жокко айланат. Ал эми терс маалыматтык уу жөнөкөй ууга караганда өтө коркунучтуу. Анткени жөнөкөй ууга дарыгерлер дары таба алышат, ал эми маалыматтык ууга дары таба алышпайт. Күнүгү жөнөкөй. Ар күнү керектеген маалыматты көзөмөлдөңүз. Маалыматты жутуудан мурун ага баа бериңиз. Бул маалымат мени бактылуураак, күчтүүрөөк жана акылдуураак кыла алабы же жокпу? А4 кагазын алып, андан үчбурчтук жасап, чоң тамгалар менен жазыңыз. Мен азыр эмне ойлоп жатканым, мени максатыма алып барабы же жокпу? Жана эгер сиздин ишиңиз көп болсо, анда мындай контролёрлордун бир нечесин жасап, ар бир жерге илиңиз.